Иненин канжалаган жүрөгү. Ажар жумуштан келе жатып, ою оңго, санаасы санга бөлүнүп келе жатты. Мейли, шүгүр дейинчи. Уулум акылдуу, эстүү, боорукер, өзүмө жакын, апалап турганычы жүрөгүн эзип кубандырат. Ичинен чырагым, кулунум деп жалбарып жатты. Ажардын жүрөгү өйгөнү кыздар эле. Улуу кызы төрөлгөндөн эле оорукчан болуп төрөлдү. Кичинекейинде билинген эмес эле. Аяны чоңое баштаганда ал сүйлөй албай, акылы кемти экени билинди. Ажарын алып барбаган жери доктурлар калбады. Эч кандай натыйжа чыкпайт деген сөздөрдү угуп, Кудайымдын жаздыгына баш ийип, багып, чоңойтуп келди. Күйөөсү да жакшы эмес эле. Ажарын ар бир кыйынчылыктарын тең бөлүшүп, тең көтөрүшүп келбеди. Сүйлөсө, сенин тууган кыздарың, сенин кыздарың деп сүйлөйт. Аялзат өзү эле төрөп, өзү гана күнөөлөдөй. Ажарды күнөөлөп келет. Ансыз да Ажардын жашоосу, көңүлү, жүрөгү жаралуу экенин түшүнбөдү. Ажарды жандандырып, сүйүнтүп, алдыга жылдырган бир гана уулу Манас эле. Апа, жаныңды кыйнабачы, эс алсаңчы, көп кайгырба, баардыгы жакшы болот деп карап сүйлөп койгон эле Ажарды кубандырат. Күйөөгө чыгып, үйлөнгөндөн бери жаны тынбай иштеп келет. Күйөөсү Тилек бир иштесе иштебейт. Ажарды Тилек жок дегенде малын багып жатканына шүгүрчүлүк кылып коет. Бирок эл катары иштеп, акча көбүрөөк тапканга аракет кылса деп ойлонуп коет. Тилекке да айтып жүрдү. Сен деле эл катары Россияга барып иштеп келсең боло, жакшы болмок, десе, кыйратыпсың, мени ким эле күтүп жатыптыр, жумуш даярдап, деп беттен алат. Аяныдан кийин Манастан кийин дагы 2 кызы, Айзат, Нурзат, анан эң көкүрөк күчүгү эркек баласы бар. Ажар иштеп жумушта жүргөндүктөн Аяна көп каралбай үйдө жалгыз калган күндөр көп болду. Үйдөн чыгып кетип, жоголуп да жүрдү. Ажардын оюна он уктаса да кирбептир. Оорукчан кызды колдонуп, абийиринен ажыратат деп. Андайга бир гана айбан барат. Акмактар деп эркектерди жийиркенип жатты. Намыс, абийир. Бул сөз кандай улук. Ушул сөз бир гана аялзатка таандык катары эсептеп келишет көпчүлүгү. Акмактар, жалгыз гана эркектерге тиешелүү, деп акмактар ким болду экен, кайсыл акмак эркек ушундай кабарды болду экен, деп жинденип, ызаланып да келе жатты. Аянанын ичи чоңоюп калганын, боюнда 5 ай болуп калганын, эмне кылаарын билбей айласы алты кетти. Күнөөлөрүн издейт, бирок эч бир таба албайт. Манаска айта албай кыйналып жатты. Тилекке угузбай, эптеп бирдеме кылып, жоготушун айлап, айласын издеп чабалактайт. Башына түшкөн бул азап Аянанын оорусунан да ашып кеткенсип жатты. Ансыз келгенсип, 2 кызынын жүрүш турушу да жакшы эмес. Эл оозуна жаман сөзгө илинип алышты. Ажар колунан келгенин жасап, балдарын окутуп, жакшы бакканга аракет кылып келди. Күйөөсү болсо дагы күйөөсү жок аялдай эле. Элдин аялдарына окшоп иштебей, үйүндө отуруп балдарына көз баш болуп тарбия бере албадымбы деп өзүн өзү күнөөлөйт. Алган эриң жакшы болсо, зоболоң бийик болот, башыңа бак конот, кайын журтуңа урматта болот деп бекерин айтылбаптыр, деп ойлоп, Тилекке баш кошуп жашап келе жатканына өкүнүп да атты. Мүмкүн менин турмушум башкача болот беле, Тилек алып качып албаса, сүйгөнүмө турмушка чыксам, бактылуу жашайт белем, деп турмуштук жашоосун өкүнүп келе жатты. Үйүнө киргенде эле Аяна тосуп алды. Апа, деп колундагы баштыгын алганга,
аракет кылды эле. Ажар ойлонуп келген үчүн Аянаны жаман көзү менен карап түртүп койду. Ан сайын Аяна чала бучук сүйлөп апалап арттан ээрчий басты. Кызынын ичи күндөн күнгө чоңоюп жатканына толгонуп, жанын коерго жер таппай жинденет. Ай кызым ай, жок дегенде эркек эмне экенин билсең эмне? Ким экенин айта алсаң эмне? Ушундай мени да өзүңдү да шоргом алып уят болуп жатканыңызды түшүнсөң эмне? Деп кейип алды. Айзат каякта? Деп кичүү баласынан сурады эле. Ал Нурзат эжекем экөө бир жака кетишти деди. Ошол кезде эжесиңди чоң жолдо турушту. Кытайга жүк ташып бараткан КамАЗ токтоп экөөнү салып кетти. Экөө тең трассада туруп денелерин саткан кыздардын арасына кошулуп алышкан эле. Ажарга кыздары тууралуу тааныштары айтып келгенде ишенген эмес. Мен балдарымды каралагандын ордуна оозуңарды жапкыла, токтоткула деп койгон. Кайсы эле эне балдарын жаман жактарын угуп көргүлөрү келсин. Эненин көзүнө балдары эң таза, эң ыйык туткан жандыр. Баланын ар бир жаманын оорусун да көтөрө билген бир гана энедир. Ажар дагы жинденип, булар дагы эмне кылгандары, үйгө баш көз болуп, бир кыз сыяктанып, боор тартып кайсы эмне деп сүйлөнүп алды. Кыздарынын кылыгын Манасты билбесе экен деп коркот. Бир туугандардын арасында нараазычылыктар чыгып, бирин бири жек көрүп калууларынан коркуп жатты. Манастын ачуусу жаман. Жинденсе токтоно албайсың. Карындашына кол тийип калабы деп сарсана. Манас да жумушунан келип калды. Апасынын бетинен өөп алтын апам. Чарчадыңбы? Менин апам деп өөп алды. Ажардын жүзү жылмайып, жүрөгүнө кандайдыр бир аз болсо да бакыт кирип сүйүнүп алды. Ажарда Манастын чекесинен өөп, баласына бакыт тилеп жалбарып алды. Манаска карындаштарын сурады. Ажар жумуштары бар экен деп жашырып койду. Ал кыздарын качан жардамы тиет апа? Жайына коюп жаман көндүрүп алдың? Деп Манас апасына карады. Ажар, мен деле айтып атам. Алымдын келишинче тарбияны бердим, билбейм. Ажар кыздарына караганда уулу Манас менен көбүрөөк сырдашар эле. Сага окшоштур эле убагында эмнеге кыргыз мектепке бербедим? Балким мындай болушмак эмес деп өкүнгөнсүп айтты. Апа, андан деле эмес. Алар менин чогуу окуган Айтып Үйдеженин кыздарын карачы, үйүндөгү жумушун баарын кылышат. Үйүнөн эч жакка чыгышпайт. Апалап энесине каяш айтпайт. Айтып Үйже кыздарын уруп да коет. Ошондо да баш көтөрүп каяш айтышпайт. Апа, таарынбаңыз, сиз аябай жумшаксыз. Мамиле кылып оюна койдуңуз, деди Манас. Сени кандай өстүрсөм, сага кандай тарбия берсем, аларга деле ошондой кылдым го. Сен башкача, алар эмне ушундай болуп калышты да? Деп кейип алды. Манас апасына карап, апа, бир күнү болбосо бир күнү алар эмне кылып жүргөнүн билем. Ошондо мага таарынбаңыз. Кыздарыңызга болушпаңыз, деди. Болду, жетишет. Канчага чейин унчукпай жайына коюп келиш керек. Айзат менен Нурзат КамАЗдан КамАЗга түшүп, өз иштерин кылып жүрүштү. 3 күн дегенден кийин шаардын чет жагындагы эски заводдун жанында аларды Руслан тосуп алды. Кана, канча таап келдиңер? Кел акчаңарды, деп Айзатка колун сунду. Айзат болгону ушул болду деп акчаны берди эле. Руслан, эмнеге аз? Анда силердин доолуңарда аз болот, деп бир акча берип койду. Нурзат, эмнеге аз? Биз да иштедик. Көбүрөөк бериңиз, деп наразы боло сүйлөдү эле. Бас жагың, деп бакыра карады Руслан. Кана, бычактардын акчасын өзүнчө бергиле, деди. Руслан Айзатка карады. Айзат дагы сумкасынан акчаны алып чыгып берип жатты. А бизге өзүңөр алып келип бересиңер деген, деди. Болуптур, өзүңөр баргыла. Сагынса керек силерди, деп мыймыгынан күлүп койду. Нурзат Айзатка караганда боорукер, жароокер. Эми биз үйгө барсак дагы
Каякта жүрдүңөр деп сөздөр башталат. Эмне дейбиз? Деп Нурзат Айзатка карады. Тажадым үйдөн. Баарынан өзүмчө жашагым келет. Баягы эле жетпеген оокат. Биз өзүбүз таппасак акча, мынтип жакшынакай кийинбейт болчубуз. Үйгө барсаң, Аянаны көрүп көңүлүң түшөт. Аны менен кошо жинди болосуң. Көргүң келбейт үйдө, деди Айзат. Байкем билсе өлтүрөт бизди. Эч кимден коркпойм. Бирок байкемен корком. Жакшы көрөм байкемди, деди Нурзат ыйлактап. Айзат болсо, мен эч кимди жакшы көрбөйм. Аз калды, бир шылтоо табам да өзүмчө жашайм, деди. Нурзат эжесин ээрчи ушундай жолго барганда өкүнүп баратты. Экөөнүн ортосу 1,5 жаш болгондон ээрчишип чоңоюшту. Мектепте экөө эки башка класста окушса да, эгиз кооздо ээрчишип көнүп калышкан эле. Алар ээрчишип кечинде үйгө кирип барышты. Ачар кыздарынын көрүп көңүлү бир чөгүп, бир аман эсен келгендерине сүйүнүп кетти. Каякта жүрөсүңөр? Уялбайсыңарбы? 3 күндөн бери көрүнгөн жерге конуп түнөп жүргөнүңөр жакшылык алып келбейт, деп сүйлөп алды. Айзат: биз да иштер менен жүрөбүз. Үйдө эмне бар, жакшы нерсе жок. Сенин келесоо кызыңды карап отура бергим келбейт, деп энесин кекете сүйлөп жатты Айзат. Ажар кызынын мындай сөздөрүн биринчи угуп жаткан жок эле. Ажар ызасына мукактанып сүйлөй албай жатты. Сенин кызың, сен деп күйөөсүн уккан аз келгенсип, өзүнүн кыздарынан да ушундай сөз укканына жан дүйнөсү куурулуп жатты. Мен эмне атай ушинтип тууп турмунбу? Кудайдын жаратканындыр, деп араң сүйлөдү Ажар. Өмүр бою өзүң Аяна үчүн күнөөлүү сезип басынып келе жаткан. Эми дагы Аянанын боюнда бар экенин угушса, мындан да жек көрүп деп коркуп жатты. Эми кыздарына да айткысы келбей калды. Айзат да апасынын жарасын билет. Сүйлөшпөш үчүн чукуп турганды жакшы көрүп билип алды. Ажардын жаны кейтет. Бир гана Аянанын боюнда бардыгы болуп жатты. Кантип, канткенде, кандай кылып алдыртам, эч кимге билдирбей кутулсам жакшы болот эле, деп ойлонду. Ар ким ар кандай сөздөрдү айтарын билип жатты. Өзү да ойлоп алып, чочуп кетип, түкүрүнүп алды. Жок, андай болбос. Жок, тилек андайга барбайт, деп жаман болсо да атасы. Бирок ким экенин билгиси келип жатты. Ким болсо да эки дүйнөдө жакшылык көрбөсүн деп ичинен каргап жатты. Аянаны больницага барып көрсөтүп, боюнан алып берүүсүн суранды. Аянанын оорукча экенин көрүп туруп, жок, ала албайбыз, болбойт деген шылтоолорду айтып, акча үмүт этип жатканын түшүнгөн Ажар карызга 10 000 таап, Аянанын боюнан операция кылдырып алдырдып эс ала түштү. Бул сырды бир гана тең түшү махабат гана билди. Андан акча алыш үчүн чындыкты айтууга туура келди. Манас тең түш балдары менен кафеден туулган күндө отурушту. Мыйык куруп отурушуп, Манастын алысыраак таанышы эки кыз жөнүндө кеп салып калды. Ал эже сиңдилери ээрчишип, денелерин сатып акча табышат. Менин тааныш байкем айтты. Жөн турбай зектер менен да байланыштар бар экен. Манастын жүрөгү уйгу туйгу боло түштү. Аттары ким экенин сурап калды эле. Айзат Нурзат дегенде Манастын астына жер көчүп кетти. Башы зыңгырап, кулагы укпай, күңгүрөп барып токтоду. Кайра кайтылачы, деди эле. Тиги дагы Айзат Нурзат дегенде тура калып, оозунун ары бир муштаганда тиги чалкасынан түштү. Эч нерсе түшүнбөгөн бала тура калып, Манас экөө мушташып киришти. Балдар араң ажыратып калышты. Кафедеги сынган иди чаяктарга ызы-чуу салган үчүн Манастын мойнуна 15 000 штраф салып коюшту. Манастын ичиндеги кан өтүп келе жатты. Үйдө жок болсун, болбосо өлтүрөм аларды деп ичинен жинденип келе жатты. Манас үйгө келе жатканда көзүнө Айзат урунду. Эч нерсеге карабай колуна таяк алып, Айзатты сабап кирди. Нары жакта Нурзатты кошо сабады. Ошол убакта Ажардын жүрөгү уйгу туйгу болуп, токтобой үйгө шашып келе жатты. Үйгө жетпей эле кыйгырыктуу угуп, жүрөгү булктей түштү. Үйгө кирсе экөөнүн тең бурчка тыгып алып, сабап жаткан Манасты көрүп кыйкырып жиберди. Балам, бул эмне кылганың? Айланайын, токтот, деп Манасын көрүп өзүнө келди. Кыздарды эттери тытылып, көгала болуп боздуп отурганын көргөн Ажар ыйлап жиберди. Манас балам, бул эмне кылганың? Манас жиндене кыздардан сурайм эмне кылып жүрүшкөндөрүн.
деп колундагы таякты ыргытты. Буларың, апа, билесиңби, дене сатышат экен. Эми мен кантип теңиштөрдүн бетин карай алам? Алардын алдында кантип бийик көтөрүп сүйлөй алам? Айтчы, апа, деп бакырып жиберди. Жөн турбай, апа, билесиңби, буларың түрмөдөгү кишилер менен байланыштары бар дейт, деди. Андан көрө экөөнү асып өлтүрүш керек, башкарга жок, деп билегин түрүп жатты. Манас Айзатты колдон алып сүйрөп кирди. Биринчи сенден баштайм деп. Ажар, кой балам, кантесиң эми, шумдук, деп Манастын колуна асылды. Апа, өлтүрүп кутулмайынча жаным тынбайт, кое бер, деп Айзатты сүйрөп жатты. Айзат болушунча бакырып, урусчалап сөгүнүп жатты. Айзатты Манастын колунан ажыратып алды эле Манас апасын андан ары. Мен өлөм, деп жулунуп бараткан баласына бутунан кучактап жыгылды. Мени өлтүр, андан көрө сенин алдыңа кетейинчи. Мен өлүмдү көргүчө өлгөнүм жакшы, деп бакырып ыйлап жатты. Манасын апасына боору уруп кетти. Апасын тургузуп, кучактап ыйлап жатты. Кечир, апа, кечирип койчу, апа, кебай, кечирчи. Экөө кучакташып ыйлап көпкө турушту. Ар ким өзүн аяп, өзүн байкуш сезип жатышты. Эч ким билбеди. Ажардын жүрөгү 5ке бөлүнүп, кансырап ыйлап жатканын. Ар бир баласына жүрөгүнө өзүнчө ажырап сыздап жатканын. Үйдүн ичинде эч кандай жылуулук жок. Үйдүн ичинде нур өчүп калгансып, тунжурап турган. Тынчтыкты мас болуп тилек бузду. Катын, каякта эле жүрөсүң, деп сөгүнүп сагынып кирип келди. Катын сымал кудуретиң жок сенин. Мен киммин бул дүйнөдө? Мен киммин бул үйдө? Деги мен ойлоп койгон киши барбы? Деп бакырып жатты. Атасынын бул жорогу Манасты жийиркентип кетти. Апасын карабай алды. Бар, ата. Жүр, мен берем сага. Тамак. Жүр, бөлмөгө, деп жетелеп барып, атасына тамак куюп койду эле алып ыргытты. Сен энеңе тартып турасың, көзүңдү урайын. Манасты канчалык жини келип турса дагы атасына баш көтөрүп сүйлөбөдү. Ажар больницада жаткан Аянага бара алган жок. Үйүндөгү балдарын ойлоп тынч албады. Аянаны үйдө жок экенин эч ким сураган жок. Бир гана Манастан башкасы. Ажар Манастын жүрөгүн оорутуп, капа болгонун каалабады. Ооруп калганын айтып, больницага жаткызып дарыланышын айтышты деп гана койду. Манас карындаштарынын артынан бирөө турганын билип турду. Ал ким болсо да кармайм деп ичинен жийиркенип турду. Айзат менен Нурзат көпкө чейин үйдөн чыкпай калышты. Денелерин көгөргөнүн эч жакка чыгарбады. Нурзат кандай болуп ушуга туш болгонун элестетип ойлоно отурду. Айзат экөө кеч кинодон чыгып келе жатканда алардын артынан 2 киши ээрчип келе жатканын көргөн Нурзат Айзатка батпас кетели деп корко сүйлөдү. Айзат шашпай, коркпо, мен аларды тааныйм, деп камырбайык басып келе жатты. Алар кыздардын артынан паркка жеткенде алдыларынан тосуп токтотуп алышты. Алардын бири Руслан эле. Руслан кыздарды азгырып алып, жолго тургузуп, КамАЗ айдагандарга сатып акча табат. Анын жанындагы Төлөн оор кылмыш үчүн түрмөдө отурат. Ал кандайдыр бир жол менен акча таап, ар күн түнкүсү бош адамдардай шаар аралап жүрөр эле. Ал түрмөдө колго жасалган бычактарды сатып акча табат. Айзатты көптөн бери таанышат. Ар кандай иштерине колдонуп, бычактарды саттырып, пайдасын жакшы көрүшүп жүрүштү. Нурзатты да өзүнө кошуп, туура жолуна бузуп азгырган Айзат эле. Нурзат аларга жолуккан күнү каргап келет. Эжесин да жаман көрүп жатты. Айзат болбосо мындай жолго түшпөйт эле. Айзаттын мүнөзү оор болгондуктан жанына жолдош кыздары жок эле. Ошол себептен Нурзатты көбүрөөк эриштип жүрдү. Төлөн Нурзатты жакшы көрүп калган эле. Ар түрдүү шылтоо менен бат-бат жолугуп тургусу келип турчу. Нурзатты да коркутуп өзүнө каратып алган. Төлөн акыркы күн жолу жолукканда Нурзатка келбесең, сенин үйүңө өзүм барам деп коркутуп турчу. Мындан Нурзат Төлөндүн бычагынын акчасын берип,
башка келбейм деп айтып келгенге шашып жатты. Көптөн бери карындаштарынын артынан акмап жүргөн Манас карындаштарынын артынан аңдып барганын көргөн Ажар да Манастын артынан жөнөдү. Кыздар таксиге отуруп эски заводко келишти. Аларды Төлө күтүп турган эле. Алардын артынан такси менен Манас келип калды. Манастын артынан Ажар келди. Нурзат акчаны берип башка келбейм деди эле. Төлөнү алы билектен алып жулкулдатып, былжырактабай буларды сатып келесиң деп бычак салынган сумканы колуна карматты. Нурзатты жулкулдатып жаткан эркекти көрүп, Манас тиштенип келип, сенсиңби мен карындаштарымды жүргөн деп бир муштап калды. Агасын көргөн кыздар сумканы таштай качып жөнөштү. Манастын артынан келип калган Ажар баласынын мушташып жатканын көрүп жүгүрүп барды. Манас, кой дейм. Болду кетели деп ортого түшүп жаткан Ажар Төлөнүн кынынан бычакты алып жатканын көрүп, Манасты түртүп жиберип, өзү төшүн тосуп туруп калды. Төлө Манас сайганга даярданып жаткан эле, анын ордуна Ажарды сайып алды. Ажар бакырып алып, төшүнө урулган бычак так жүрөккө сайылган экен. Бычактын сабынан кармаган боюнча отуруп калды. Төлө качып жөнөдү. Манас апасынын жанына келип, "Апа, эмне кылдыңыз?" деп бакырып алды. Манастын бычак сууруп алам дегенин токтотуп койду. "Уулум, азыр сен бычакты суурарың менен мен жан берем. Сөзүмдү ук." Эч нерсе болбогон кишидей сүйлөп жатты. "Карындаштарыңа кайрымдуу бол. Аянаны таштаба. Иниңе жакшы тарбия берип чоңойт" деп сүйлөп жатты. "Манас, эмне деп жатасыз? Өлбөйсүң сен, өлтүрбөйм" деп жардам берип издеп жүгүрүп кетти. Ажарды больницада алып баратышканда Ажар керезин айтып жатты. "Балам, кечир, мен ушунча оор жүктү жалгыз сага таштап баратканыма" деп сүйлөп баратты. Манас, "Өлбөйсүң апа, сен кечир мени. Эмнеге бардың менин артыман" деп ыйлап жатты. Ажар сенин алдыңда кетип жатканыма Кудайга шүгүрчүлүк кылам деди. "Сенден топурак буйруп жатканда мен үчүн бакыт" деп араң сүйлөдү. Ажардын жүрөгүн эзип жатканын аян эле. Апасы чоккан тери экен байкушум деп жатты. Врачтар Ажардын жанына бектигине таң калышты. Бычакты сууруулар менен жан берет деп сүйлөшүп алгыла деп Манаска ачыгын айтышты. Манастын айта турганы жок эле. Бир гана кечирим сурап ыйлап жатты. "Ажар, аманатымды аткар балам. Бир туугандарың менен ынтымакта жашагыла. Карындаштарыңды күнөөлөп азапка салба. Колуңдан келишинче коргоп ал. Мени да кечир балам" деп чекесинен өп алды. Врачтар убакыт келди деп Манасты эшикке чык дегенге болбой, апасынын башында жөлөп отурду. Врачтар бычакты сууруулар менен Ажар баласынын колуна жан берди. Айзат менен Нурзатты таап келип, боз үйдө отурган Ажардын бир туугандары тура калып кыздарды чачтан алып жулмалап тутуп жатышты. "Бети жок акмактар, эниңер жеп тындыңар, жаныңар тындыбы" деп эшите турган Манас кирип барып, кыздарды алдыртып алды. "Болду, тийбегиле" деп терезелерин түртүп койду. Кыздарга кошуп, Манасты кошо каргап шилеп калышты. Манастын ичинен кан өтүп, күйүп жатса да негедир көзүнөн жаш чыкпай калды. Ал мостоюп гана турганы менен ичиндеги дүйнөсү жанчылып, ыйлап жатканын эч ким түшүнгөн жок. "Ташбоор акмактар" деп жек көрүп, балдарын тилеп жатышты. Манас үйдүн эшигинин алдында бозоруп отурган Аянаны көрүп, ошондо көзүнөн жаш топулдап ага баштады. Апасынын айткан сөздөрү кулагына жаңырып жатты. "Аянаны таштаба. Колуңдан келсе жакшы кара, уулум, менин аманатым ошол." Ажарды кепинге алышып эшикке алып чыкканда жүрөгүнөн кан басылбай кызыл ала болуп турду. Баарысы атаны бечара-ай, эненин жүрөгү деген ушул да. Балдарын ойлоп тынч жата албай, эненин жүрөгү кан жалап жатат деп ыйлап жатышты. Эненин жүрөгү балдары үчүн баардыгын көтөрөт. Эненин жүрөгү баласы үчүн ар дайым жакшы ниетте согуп турат. Эненин жүрөгү канча баласы болсо ошончо бөлөккө жарылып турат. Эне үчүн ар бир бала алтыны, жанынан жаралган жарыгы. Эне бул дүйнөдө ыйык, эне улук бул дүйнөдө. Бул дүйнөдө энелерди ыйлатпасын.